رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайман. Ар бириңиздердин туткан орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы тилек менен биргеликте Момун айымдын 30 күнү долбоору сиздер менен биргеликте. Бүгүн биздин Куттуу студиябыздын коногу Умма кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана мүдүрү Ильяна Мариям Сатарова айым келип отурат. Ильяна Мариям айым, кош келипсиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз билген жана жалпы эл сүйүп күткөн Рамазан чатыры долбоору бул Кыргызстанда эле эмес, менин билишимче Орто Азиядагы эң бир таркалып келаткан, кийинки убакта кошуна өлкөлөр да ушул долбоордон алып ушундай бир долбоорду баштап жатат. Бул биз үчүн өтө сыймык жана ушул долбоордун келип чыгуусу кандай болду эле? Бул нерсени кылууга сизде эмнелер түрттү эле? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эгер тарыхка карасак, бул 2015 жыл болчу. Анан ошол убакытта бир өзгөчө Рамазанды белгилеп жана кайрымдуулук иштерди жасагыбыз келгенде, анан көп өлкөлөрдө, өзгөчө араб өлкөлөрдө, Татарстанда жана Москвада ошол убакытта ушуга сыяктуу долбоорлор бар болчу да. Анан тиякты карап Кыргызстанда деле ушундай маданий, социалдык жана кайрымдуулук агартуу ушундай чоң долбоор кылып, элдерге көрсөтүп жана муктаж элдерди чакырсак деп ошол ниет менен биринчи ирет 2016 жылы баштаганбыз да. Ошол убакытта Рамазан жайында болчу. Өзүбүз өз колубуз менен чатырларды, чоң чатырды тигип, Арабаев университетинин аймагында чатыр тигип, анан күнүнө 150 адамдай чакырып баштаганбыз да. Бул көбүнчө муктаж үй бүлөлөр жана жалгыз бой энелер, мүмкүнчүлүк чектелген балдар, балдар үйүнөн ар бир категориялар биз список түзүп алып, күнүнө ушинтип чакырат элек да. Анан ошол убакытта Кыргызстан үчүн, мен ойлойм, биздин ком үчүн мындай таң калыштуу болчу да, аябай таң калыштуу. Бардыгы келип, карап, көрүп, таасирленип, бир жакшы иштин башталышы болчу деп ойлойм. Билинбей, мына 10 жыл убакыт болуп калыптыр. Быйыл 2026. Ушул долбоордун негизги миссиясы эмне болчу? Негизги бул Рамазан айынын маанисин көргүзүү да. Анткени Рамазан айы бул кайрымдуулуктун жана жакшы иштердин айы. Биз ушул Рамазан айында ибадат кылабыз жана орозо кармайбыз. Андан катары биз ушул оор шартта жашап аткан жарандарыбызды жана адамдардын алардын шартын түшүнөбүз да. Анткени ошол ачка болуп, канча саат суу ичпей, биз дагы түшүнүп баштайбыз. Анан Рамазан айында биз кылган иштер, сооптор 1000 эсе көбөйөт. Ошондуктан Рамазан айында кайрымдуулук иш, жакшы иштерди биз көбүрөөк кылышыбыз керек да. Бул негизги миссия болчу. Андан катары ошол Рамазан чатырында элдерди бириктирүүдө, сен бай болосуңбу, сен муктаж болосуңбу, бири-бирибиз бир чатырда отуруп, бир дуа кылып, бир дасторкондон чай ичип, бири-бирибизге көңүл буруп, бирдей тамак жеп, ушул бирдикти көрсөтүп жана бири-бирибизге көңүл буруп, ушул жүрөктөрдү жылытуу да. Бул экинчи ирет. Анан үчүнчүсү, эң негизгиси, бул биздин адамдарды кайрымдуулукка үйрөтүү да. Анткени ошол убакытта көп эле адамдар мындай ойлочу да,
Рамазанда башка араб өлкөлөр келип бизге ифтар кылыш керек, жардам бериш керек депчи ушундай ойлор бар болчу. Бул долбоор катары биз баардык адамдарга чакырык берип, баардык адамдарды жардам көрсөтүүгө чакырат элек да. Эгер сен кызмат кыла алсаң, кызмат кыл. Эгер сен бир нерсе өз колуң менен жасап, таттууларды же азык түлүктү алып келип таратсаң, келип таратып кел. Же ооз ачуу кылсаң, келип демөөрчү болуп кет депчи. Ошондуктан мындай ушул маданиятты киргизип, мен ойлойм, жана адамдарды бириктирип, ушул долбоор мындай элдик долбоорго айланып кетти да. Элдик бир сүйкүмдүү, бир башкача сезим менен күтө турган долбоор болду деп айта алабыз. Негизи бул долбоордун негизинде коомго, анын ичинен айрыкча аялдарга сиз кандай бир социалдык жардам көрсөтө алдыңыз? Анткени финансовый жардам же башка бул өзүнчө бир нерсе, бирок негизи эле баягы моралдык жардам деп коебузго, ошол боюнча айта кетсеңиз. Ооба, туура айтып кеттиңиз. Мына азыр статистиканы карасак, көп эле муктаж болгон биздин жарандарыбыз бул жалгыз бой энелер да. Канча биз жардам беребиз, ошол жалгыз бой энелер өздөрү түшүктү көтөрүп, урукчан балдар менен калып кетип атат. Анан көп энелер бар, мына жылдап үйдөн чыкпаган энелер бар. Анткени балдарын карап отуруп калат да. Анан Рамазан жакындап калганда бизге көп чалуулар болот да. Бизди чакырасыңарбы, биз баргыбыз келип атат, биз барып ушул уккубуз келип атат депчи, насааттарды уккубуз келип атат, Рамазанда ушул отургубуз келип атат деп. Ооба. Анан чакырганда сиз деле күбө болдуңуз, ушул энелер келип, балдарды айылдардан алып келишет, автобуска отуруп алып, мына узак жолго карабастан инвалидный коляска менен балдарын алып келип, ошол 2 саат болсо деле адамдар башка сезим менен кетет да. Анткени ошол жерде мындай бир майрамдык сезимдер, Рамазанды белгилеп, чогуу белгилүү адамдар келишет. Мына биздин 30 күн бою белгилүү биздин алып баруучулар кызмат кылып атат. Биздин эң белгилүү устазалар келип, руханий жактан дем берип, баян кылып Рамазан жөнүндө айтып кетип атат. Белектерди таратып атабыз. Анан бул жөн эле ошол Рамазан чатыры бул жөн эле ооз ачуу эмес, бул мындай Рамазандын эң касиетин көрсөтүп, жана ошол майрамдык сезимди тартуулоо да. Анткени ушул адамдар бир жыл эч жака бара албайт. Финансы жактан жана физикалык жактан эч немеси жок да, мүмкүнчүлүк жок. Ушул жерге келгенде бири-бирибизди тааныбасак деле, бирок жүрөктөрүбүздү ушул долбоор бириктирип коет экен да. Анан баарыбыз мындай сүйүнүп, акырында көз жашы менен кетебиз да. Анткени келген адамдар пайда алат, биз дагы аларды көрүп, Кудайга миңтебер шүгүр айтабыз да, өзүбүздүн жашообузга, жана бири-бирибизге пайдабызды алып келип атабыз да. Туура айтасыз. Бул сезимдерди сөз менен жеткизип, же болбосо бир эфирдин ичинде айтып коюуга мүмкүн эмес. Анткени биз өзүбүз бул нерсеге күбө болуп жүрөбүз. Мариям айым, ар бир нерсенин 2 бети болот. Ушундай долбоорду алып чыгып коюш балким кээ бир адамдарга жыйынтык эле көрүнүшү мүмкүн да. Бирок бул долбоорду алып чыгууда сизде кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар көп эле болот. Бул анткени бул чоң организация жагынан чоң долбоор да. Биз санап көрсөк, мына Рамазан айында 30 күндүн ичинде
бир 10 миңдей адамды ооз ачууларга чакырат экенбиз да. Күнүнө 200-300 адам болуп атат. Анан Бишкекте деле эмес, кээ убакытта мына Ошто деле ошол долбоорду кылып жүрдүк. Жана башка айылдарда, башка шаарларда ооз ачууларды кылып. Анан бул финансылык жак да. Анткени биз адамдарга кайрылып атабыз. Бул ошол топтолобу каражат, анан демөөрчүлөр болобу депчи. Бирок альхамдулилля Кудайдын гана мен ойлойм ушул жардамы менен адамдар келип, мына мен айттым го, бул элдик долбоор депчи. Ар бир адамга биз ачыкпыз да. Бир адам демөөрчү болуп атса, бир адам ошо таттууларды алып келип атат, бирөө белектерин алып келип атат, бирөө келип ошол жерде кызмат кылып атат, волонтерлорубуз бар. Биригип ушундай жакшы ишке өзүбүз күбө болуп атабыз да. Анан экинчи жактан бул ушул бардык адамдарды организация кылыш керек, чакырыш керек, алып келип күнүнө мындай кадимкидей эле ошол жерде көп адамдар, биздин көп жаштарыбыз иштеп атат да. Ошол бири-бирибизге ушул атмосфераны түзүү үчүн. Анан мен ойлойм, мына биринчи жылдары аябай кыйын болгон да. Анткени адамдар түшүнбөй, мындай активдүү эмес болчу да. Азыр мына Кудайга шүгүр, жылдан жылга биздин адамдардын маданияты дагы, түшүнүгү дагы мына жогорулап, Рамазан кандай ай деп мындай түшүнүк болуп, көбүрөөк адамдар азыр катышууга катышып жатышат да. Анан умтулушат ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз дагы бир иш кылып калайлы деп. Анан мен ойлойм, ошо биз Кыргызстандагы жашап аткан эл, биздин элибиз аябай өзү дагы мындай боорукер болобуз да. Боорукер, көп эле адамдар мына өздөрү деле колунда жок. Бирок мен кичине болсо дагы ошо бир коробка таттуу мен атыман берип коюңуз, мен дагы катышкым келип атат дегендер көп да. Бул биздин элибиздин жакшы мындай сапаты да. Жакшы. Мен ойлойм, балким бир аздан баштап отуруп элди дагы ишендире алдыңыздар деген ойдомун да. Анткени жыйынтык көрүнүп атат. Албетте бул нерсе көздө эле эмес, жүрөктү да кубандырып жаткан бир нерсе. Мариям айым, ошо 10 жылдык тажрыйбаңызда ушундай бир жакшы иштерди кылайын деп, жакшы иштерди аткарайын деп бирок коркуп турган айымдар бар болушу мүмкүн. Бизди көрүп аткан эже сиңдилердин арасында. Ошол эже сиңдилерге кандай кеңеш берет элеңиз? Мен ойлойм, ар бир адам мындай өзгөчө да. Ар бир адамдын өзүнүн Кудайдан берген мындай сапаттары бар, таланттары бар. Анан эгер бир нерсени баштагыңыз келсе, өзгөчө жакшы ишти эч коркпуш керек. Аракетке берекет дегендей. Анан Куранда деле Аллах айтты да, жакшы иштерде жарышкыла депчи. Анан Рамазан айы бул өзгөчө ай. Мына канча бир жыл күтөбүз, ушул айлардын султаны деп коет да. Ушул убакыттан пайдаланып жакшы иштерди кылууга аябай биз умтулушубуз керек да. Же өзүбүздүн күчүбүз жетпей жатса, башкаларга кошулуп, башкаларга дагы жардам берип, ошол жамаатта береке деп коет. Мен ойлойм, эч мындай коркпуш керек. Анан биринчиден башташ керек да, эгер ушундай бир ой болсо. Мен ойлойм, жакшы, аябай бир мотивация болду деп. Мариям айым, аз болсо да убактыңызды бөлүп келе бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Туткан орозоңуз кабыл болсун, жакшы ниеттериңиз. Учурдан пайдаланып, ар бир жакшылык иш кылам деген эже сиңдилерге Рамазан чатырына көмөктөш болуңуздар демекчибиз. Сизге эркин микрофон. Биринчи сизге чоң рахмат, чакырууңуздарга. Баарыңыздардын кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун, кылган ибадаттарыңыз, дуаларыңыз
намаздарыңыз ушул айда кабыл болсун жана баардык биздин жарандарыбызга, элибизге тынччылык, дени сак жашоо, жакшылыктарды каалайт элем. Чоң рахмат. Өлкөбүздүн өнүгүшүн тилөө менен биргеликте бүгүнкү долбоорубуз ушунун аягына чыкты. Ар бириңиздердин кармаган орозоңуздар, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун деген тилекте ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, берекесин, ырайымын тилейбиз. Ramadan